Бишкекте эртеңден тарта жол кире кымбаттайт. Ким канча төлөйт? 7 жашка чейинки бөбөктөрдөн жол кире алынбайт. Эгер ата-эне коомдук транспортко 2 баласы менен түшсө, бирөө үчүн бир адамдын акысын төлөйт. Бишкекте эртең 1-ноябрдан тарта коомдук транспорттордо жол кире кымбаттайт. Мындай чечимди сентябрда мэриянын сунушу менен Бишкек шаардык кеңеши кабыл алган. Маршруткаларда баа 15 сом болсо, ал эми автобус, троллейбустарды 11 сомго чейин көтөрүлдү. Пенсионерлер үчүн маршруткаларда мурдагыдай 50% жеңилдик каралган. Тагыраак эртең менен саат 8:00 кечки 21:00 чейин маршруткалар пенсионерлерден 8 сом алат. Ал эми троллейбус автобустары пенсиялык күбөлүгү барлар акысыз жүрө алышат. Эгер андай күбөлүк болбосо, башка жүргүнчүлөр сыяктуу 11 сомдон төлөшөт. Болгону 7 жашка чейинки бөбөктөрдөн жол кире алынбайт. Эске салсак, июндун башында Бишкектин маршрутка айдоочулары жол кире акысын көтөрүүнү талап кылып иш таштаган. Ушундай эле көрүнүш январь айында дагы болгон. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров 4-класстын окуучусу жазган катка жооп берди. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында номер 8-орто мектептин 4-класстын окуучусу Арсен Мукаевге китептерди белек кылды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык Арсен Мукаев президентке кат жазып, космос, динозаврлар, канаттуулар жана жаныбарлар тууралуу китептерди окууга болгон ынтызарлыгы тууралуу айтып берген. Мектеп окуучусунун катын алгандан кийин Садыр Жапаров ага бир нече энциклопедиялык китептерди белекке берүүнү чечкен. Президенттин администрациясынын кызматкерлери баланын үйүнө барып, ага президенттин атынан энциклопедиялар тапшырышты. Арсен Мукаев мамлекет башчысына ыраазычылык билдирип, бир нече жылдан бери президенттин администрациясына кат жолдоп келген, бирок ага бир гана Садыр Жапаров көңүл бурганын айтты. Ал китеп окуганды абдан жакшы көрөт жана дайыма китепканага барат деп айтылат маалыматта. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Урматтуу партиялардан жана бир мандаттан аттангандар, силердин суранычым, өзүңөрдүн үгүт иштериңерди элден упай алам деп экс-президентибиз Курманбек Бакиевди жана бир туугандарын аралаштырып каралаганы токтотуңуздар. Тескерисинче, ар бириңиздер Курманбек Бакиев Кыргызстанга гана эмес, Борбордук Азиядагы эң күчтүү өлкө башчысы болгон. Аскар Акаев келип кетти. Утунбаева менен Жээнбеков экс-президент статусун алышты. Курманбек Бакиев дагы экс-президент катары өлкөбүзгө келиши керек. Хан кууган жана падышанын каралаган жаман адатыбызды тыштасак жакшы болот деп чакырык жасап кетсеңер, тескерисинче көп добуш аласыздар. Азыр бөлүнүп жарылуунун жана бирөөнү каралап упай топтоонун заманы эмес. Ал заман тээ каралоо боюнча устаттардын устаты болгон бирөөнүн заманы менен кеткен. Эгер үгүт иштеринде Бакиевтерди каралап элге жакшы көрүнөм дегендер болсо, жеке өзүм ошолордун атаандаштарына жардам берип, өздөрүн каралаганга жардам берем. Ошондуктан келгиле өз казаныңарды өзүңөр кайнап, элден ала турган добушуңарды татыктуу алыңыздар деп Асейин Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров иш сапары менен Глазго шаарына барат. Президент Садыр Жапаров 1-2 ноябрда Глазго шаарына Улуу Британия королдугу жана Түндүк Ирландия иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Иш сапарынын алкагында президент Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конференциянын тараптарынын 26 конференциясына катышат. Ошондой эле дүйнө лидерлеринин саммитинде кайрылуу жасайт. Мындан сырткары саммит аянтчасына мамлекет башчы, чет өлкөлүк кесиптештери, эл аралык климаттык уюмдардын жана көп тараптуу өнүктүрүү банктардын жетекчилери менен жолугуш өткөрөт. Маалымат үчүн, Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясынын тараптарынын конференциясынын 26 сессиясы 2021 жылдын 31 октябрынан 12 ноябрга чейин Глазгодогу Шотландиялык конгресс борборунда өтөт. Алкактык конвенцияга 197 өлкө кошулган. Конференция жыл сайын өтүп келет. Тараптардын конференциясы Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө алкактык конвенциясынын ишке ашуусуна обзор жана мониторинг жасоого, чечимдерди кабыл алууга жооптуу орган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан Орусиядан аскердик техника сатып алат. Кыргызстан Орусиянын Рособорон экспорт ишканасынан Mi-17V5 тиги учагын сатып алат. Андан тышкары мамлекеттик чек ара кызматы үчүн Орлан-Ония деп аталган учкучсуз аппараттын көп функционалдуу комплекстерин сатып алуу боюнча келишимге да кол коюлду. Бүгүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Рособорон экспорттун жетекчиси Александр Михеев менен жолугушту. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Mi-8 MTV учактарын оңдоо, аларга тетиктерди жеткирүү жана агрегаттарды түзөтүү боюнча да макулдашылды. Ташиев менен Михеев Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда аскердик техникалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сатып алууларга каражат бюджеттен сарпталат. Мурдараак Ташиев Кыргызстан Түркиядан да байрактар дронун алып жатканын билдирген. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.
Ош шаарында көп кабаттуу үйдүн балконунан секирип өз өмүрүн кыюуга аракет кылган аял куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 35 жаштагы аял Ош шаарынын Жим көчөсүндөгү 12 кабат үйдүн 9-кабатынан секирүүгө аракет кылган. Окуя болгон жерге келген Өзгөчө кырдаалдар министринин 4 кызматкери аялды куткарып тез жардам кызматына өткөрүп берген. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө аялды милиция кызматкерлери куткарганы айтылат. 12 кабаттуу үйдүн 10-кабатынан балкондон секирүүгө аракет жасаган аялды чакыруу боюнча барган милиция кызматкерлери куткарып калышты. Милиция кызматкерлеринин айрымдары аны алаксытып, башкасы артынан келип кармап калууга үлгүрүштү деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле милициядан аял үй бүлөлүк көйгөйлөрдүн улам өз жанын кыюуга аракет кылышы мүмкүн дешти. Аял жолдошу менен ажырашып, соттун чечими менен кичүү баласы атасында калган. Мындай жол менен баласын өзүнө кайтарып алгысы келген деген версия текшерилүүдө. Жубайлардын ортосунда 6 бала бар. 27-октябрда Бишкек шаарында курулуп бүт эле үйдүн 8-кабатынан секирген 22 жаштагы жигит ооруканага жетпей каза болгон. Милиция жана Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери жаш жигит менен бир нече саат бою сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок бул эч кандай жыйынтык берген эмес. Ал эми маркумдун жакындары Өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери жана милиция баланы сактап калууга тийиштүү чара көргөн эмес деп айыпташууда. Кийинчерээк УКМКнын басма сөз кызматы баланын өлүмү боюнча ичкиликтеп башталганын кабарлаган. Булак Клоп Кейджи. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев 2 айда Кумтөрдөн 90 миллион доллар пайда түштү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында Кыргызстандын бюджети Кумтөрдүн аркасы менен профицитке ээ болгонун билдирди. Кумтөр болжол менен 2 айда 90 миллион доллар киреше тапкан. Өзүңөр билесиңер, биз былтыр октябрь айында бийликке келгенибизде айлыкты, социалдык жөлөк пулду эч нерсени төлөй алышпайт деп айтышкан болчу. Андай болгон жок, бардык бюджеттик көрсөтмөлөр жабылды. Андан сырткары бюджеттин профицити 564 миллион сомду түздү. Башкача айтканда бул кошумча акча. Эгер өткөн жылдын бюджети 162 миллиард сом болсо, буюрса келерки жылы бюджетти 220 миллиард сом менен жабабыз. Айлыктар, социалдык жөлөк пулдар да көбөйүүдө. Аскер кызматкерлеринин маянасы 50%, ички аскерлердин маянасы 40%, социалдык төлөмдөр 2000 сомдон 4000 сомго көтөрүлүп, ал эми 4000 сом алгандар октябрдан тарта 6000 сом алгандар 1-январдан тарта 8000 сомдон ала башташат, деди Ташиев. Ошондой эле ал бул акчалардын баары кайдан келип жатканын айтты. Анын айтымында акыркы 2 айда Кумтөр өлкөнүн кирешесине 90 миллион сом алып келген. Мунун баары кайдан келип жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Түшүндүрө кетейин. 21 жылдын ичинде Кумтөрдөн 84 миллион доллар пайда алыптырбыз. Ал эми биз 2 айда эле июнь-июль айларында 90 миллион доллар киреше таптык. Буга чейин Кыргызстандын байлыгы талаптан болуп урдалып жүргөн. Биз алардын коррупциялык схемаларынын бетин ачтык. Кумтөр айына 1,5-2 тонна алтын алып турса, ошону ар айда учак менен экспорттоп турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм да алтын өлкөдөн чыгарылбай жатат. Ушундан улам биздин Кыргызстанда акча пайда болуп, буюрса байып калды деп кошумчалады УКМКнын башчысы. Ал ошондой эле Кумтөрдөн тышкары башка тоо кен компанияларында коррупциялык иштердин бети ачылып жатканын баса белгиледи. Булак аргумент Кейджи. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаровдун кудасы жаңы кызматка дайындалды. Акылбек Жапаров жетекчилик кызматка келгенден кийин быйыл июлда өз кудасы Нурбек Алимовду түндүк чыгыш бажысынын жетекчилигине дайындаган. Ал тууралуу журналист Болот Темиров түз эфирде билдирди. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча Нурбек Алимов бажы органдарында көптөн бери иштеп келет. Өткөн жылдын 30-ноябрына чейин Нурбек Алимов бажыдагы Тарюздө борборунун тобунун башкы инспектору болуп, 2020 жылдын 1-декабрынан 31-декабрына чейин түндүк чыгыш бажысында Бишкек бажы бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 2021 жылдын 1-июнунун 30-июнуна чейин бажы кызматынын борбордук аппаратына которулуп, ички коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси болгон. Булак Назар Ньюс Кейджи. Эл чындыкты билсин.